13. 13. 13. 14. 4. 15. 5. Kanla doktor dedim. Yaşlar fiksasyon. Dem çıkar götürürler. Hu der. Ol boş. 5. 6. 7. Давай, давай, давай! Галабат! 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 Мына Талас областының Амирсалы Болбек. Фамилия кандай эле? Түлкібаев. Түлкүбаев. Кандай болуп атат? Ассалаумалейкум Жалалатта. жигиттер, кандайсыңар? Жалпы YouTube көрүүчүлөр, жалпы жарнама Талас Жомарттын катталуучулары, тиктокерлер, бүгүнкү оюн аябай жакшы өтүп атат. 2 күндөн бери Жалал Абад шаарындабыз. 1984 жылкы туулган жалпы 7 туган жигиттер биригип атабыз бул жерде. Достук ынтымак оюнунда. Оюн жакшы өтүп атат. Футболдун финалына келип такалды азыр. Ош менен Жалал Абадтын финалын көрөбүз. Ага чейинки оюндар жакшы болду. Кол күрөш, аркан тартыш, гира, эстафета, кыргыз күрөштөр баары жакшы болду, баары жогорку деңгээлде. Эң башкысы бөөдө кырсыктан тышкары травмасыз жакшы оюндар өтүп атат. Мындан кийин Жалал Абадтын жигиттеринин сыйтамагы болот экен, ал жакка катышабыз Кудай буйрса. Мени бир кызыктырган бир нерсе болду да. Азыр Жалал Абад менен Ысыккөл ойноду. Ооба. Жалал Абадтын жамаатында өзбек бир туугандар жүрөт. 84-жылкылар экен. Ооба. Аябай баягы ынтымак камыр жумур болуп, Ооба. Бул 7 дуанын берекетинде бир эле область менен область эмес, ички дагы баягы ынтымакта бекемделип атат да. Кандай дейсиз? Туура, эң туура суроо. Ошол өзбек бир туугандардын бул жакка келип ойношуу, алар буга чейин дагы Жалал Абадтын балдары менен карым катнаштары бар экен. Ушул Сузак районунда чоңоюп өскөн балдар экен. Бирок көбү Өзбекстанда ар кайсы жакта иштеп жүргөн балдар экен, менин угушум боюнча. Бирок Жалал Абадтын балдары менен ушундай оюндарда постоянно жүрөт экен. Бирок улуту өзбек улутундагы балдар. Ошо өзбек улутундагыларды дагы биз 7 дуанга аралаштырышыбыз керек да, эмне туурабы? Кудай буйруса. Башка 7 дуан башка областтарга келди беле өзбек бир туугандар? Таласка барган, Сузактын балдары барган. Оюнга барышкан. Жакшы экен, башынан аралашып атат экенбиз. Аралашып жүрөт. Бул 7 дуанын ынтымагы негизги максаты дагы Кыргызстанда кандай улут болбосун, баарыбыз башыбыз биригип ынтымакта жашаш, туурабы? Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ынтымагыбыз күчөй берсин, 7 дуан өнүгөрсүн, максатыбызга жете берели. Ушундай амир саптарга дагы өмүрлөрүнө береке берсин, мен деген жоопкерчилик менен ошо бир поколенияның башын бириктирип кармап, бизде өткөндө дагы мынакей уюштурган ушул Талас тосконбуз, ушул Болбектин аябай салымы чоң. Не деген жоопкерчилик менен уюштурушту. Таластын эң жакшы амырсалы. Силер бар, биз бар. Жамаат бар, биз бар. Өмүрүңөргө береке берсин. Амир саптар жана ошо менен бирге баарыбызга Аллах таалам тынчтык берсин. Азыр финал болот, Азыр финалды күтүп отурабыз. Айтқан
мындай ынтымактуулардан эч качан жазылбагыла. Прямойду bunu сиңи будактабай сразу эле. Жок, мындай жумшак кылсак жылкы мүнөз. Барды көңүлдө чырмадың чынжырлап байлап сүйүңдү. Чынын айтчы чынара кимде көңүлүң. Чынара ышкырсаң чыкпай үйүңдөн. Чынардан ак сүйүң барды көңүлдө. Чырмадың чынжырлап байлап сүйүңдү. Чынын айтчы чынара кимде көңүлүң. Daha bir жол кайталап коелу. Фотографтар отуруп тартабыз. 3-чү орун бир пара Кур'ан окуу. Эсеналиев Эрнис, Талас областы колун көтөрүп кой. Эрнис досум. Эрнис. 2-чү орун Мамаев Замир, Баткен областы колун көтөрүп кой. Аллаху акбар деп кой. 1-чү орун Календаров Абдыган. Красавчик. Сүрөткө тартабыз кайра-кайра. Мынаке биздин Кур'ан жагышта спонсорлук кылган жигитибиз Кубаныч. Баткен. Нарин. Сикөл. Анан мүнүп калыпсың. Россиянын Амисабы бек Белкозу. Ассаламу алейкум жети дуан. Амансыздарбы, кандай отурасыңар? Жакшы. 2 күндүк иш-чара өттү. Жогорку деңгээлде десек болот. Международный деңгээлде десек болот. Анткени Жалалабадтын жигиттери мына Эрик баштаган каныбектер төстөгөн жигиттери мыкты деңгээлде оюндарда алып барышты бүгүн. Ушундай жети дуандын ушинтип чогулуп, башыбыздын биригишине жети дуан ушундай жакшы бир достук мамиле болушуна биздин мамлекетибиз өтө чоң бизге шарттарды түзүп берип атат. Бул нерсеге тыюу салып койсо деле биз эч нерсе кыламак эмеспиз. Ушул жагына биз Кудайга миң мертебе шүгүр айтабыз, тобо келтирели жигиттер. Бул нерсе улана берсин, кийинки муундарга жакшы үлгү калтыралы. Биздин башка муундардан өзгөчөлүгүбүз, айырмачылыгыбыз жөн эле спорттун түрлөрү менен чектелип калбастан, мына Кудай буйруса Кур'ан жагыштарды киргиздик. Ал жерде да биздин карыларыбыз, Кур'ан жаттаган инсандарыбыз, досторубуз, классташтарыбыз көбөйсүн деген максатта. Ушул нерсебиз менен андан экинчи өтүлүп жаткан областка ар бир област взнос алып келип берип, жардам катарында берип, садака соопчулук иштеринде жумшоо максатында. Бул дагы биздин өзгөчөлүгүбүз, башка муундардан айырмаланып. Анан быйыл мына азыркы күндө Жалалабадка келгенибизде дагы бир өзгөчө болуп, Москва шаарында эмгектеги жалпы 84төр өзүнчө жамаат болуп келиши бул жерге. Кол чабып койбойлубу? Жигиттер баарыңарга Алла разы болсун, күчтүүсү жеңди. Эң башкысы достук, ынтымак, бул Эрике Амисаптарына бардыңдар, арасында силерге. Алла разы болсун. Ушунча адамды башын бириктирип, дамсыздырып, Жалалабадты көрпөгөн балдарыбыз, Жалалабадты көрдүк, Кудай буйруса. Кийинки ишеримде Чүй областынын жигиттерине, ошолордун өткөрө турган шеринесине дагы төрт көзүбүз түгөл, аманчылыкта келип, жакшы бир оюндарды уюштурсак деген ниетте кайткалы бүгүн. Баарыңарга рахмат. Assalamu alaikum. 1984 yılları Жети дуанын жигиттери биз şu anda şu Россия деңгээлине келдик. Бүгүн 2000'de жүрүш иште. Аябай кубанычтабыз. Көптөгөн досторубузду жолуктурдук бетте. Көптөгөн көрүш элек балдардычы. Аябай кубанып, укуна калсаңыз көп сүйлөй албайм. Биринчиден ыраазычылык берип ушул өзүм уюштуруу жамаатта өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Өтө соң мыкты деңгээлде өтүбүз. Биз бүгүн жүрдүк, ар жерде көрүп, кызы сөз жок жигиттер. Мындай 84 жамаатка биринчи жолу киришим, бирок аябай сонун высший деңгээлде өткөрүп болот.
растчылык ушу. Россияда да биздин досторубуз көп. 84 грандары бар. Куда каласа кийинкиде да көбүрөөк келген аракет кылабыз. Аллахтын насип этсе дуа кылып турабыз. Иншалла Аллах насип этсе ошо жерге келип чүйүүнүндө чогулууга аракет кылабыз, Ооба, команданын ата чоң рахмат, жигиттер, кубанычтан баарын көргөнгө. Жети дуандан келген досторум, Жалал Абад шаарына кош келипсиңер, иншалла. Мына эми мына ушунча элди, мына ушунча досторду чогултуш өзү кыйын нерсе. Иншалла ушул заманыбызга, ушу заманыбыздын башында мамлекетибизде турган жетекчилерибизге Алла разы болсун, ушундай шарттарды түзүп, ушундай бир дин эркиндигин ошонун арасында мына Кудайга шүгүр Кураныбызды каалаган жерибизде Кураныбызды өткөрүп, динибизди үйрөнгөнгө бүгүнкү күндө толук мүмкүнчүлүктөр бар таксырларым. Ошондуктан иншалла Аллага канча шүгүр кылсак бул аз. Ошондуктан иншалла бул таксырларым, бул чогулгандагы бул Алла Тааланын бир неаматы. Күндө күнөн эле чогула бербейбиз. Демек биз иншалла келечек муунга, урматтуу досторум, биздин ата бабабыз оозуна сууну куюп, орустун маалында Кудай жок деген маалындагы динин унуткан эмес, мусулман экендигин таштаган эмес. Ошол маалда дагы динин унутпай бизге аманат тапшырды таксырларым. Эми биз дагы азыр мына 40ка чыктык, мына Кудайга шүгүр. Белди ашып калдык. Биз дагы таза болсок, балдарыбыз дагы таза тарбияласак, кайсыл кешипте кылсак, өнөр кылсак дагы таза жумуш кылсак, мамлекетибизге салым кошконубуз ошол болот. Иншалла өзүбүз дагы динге бекем болойлу, Куранга бекем болойлу таксырларым, динге бекем болойлу. Өмүр кыска экен таксырларым, өтүп кетет экен. Ошондуктан иншалла Алла разы болсун баарыңыздарга. Рахмат. Чуркоо боюнча дагы бир первый тройканы айтпай эле. Абдуллахунов Каныбек колун көтөрүп кой, кана. Жалал Абад, экинчи орун Жолдошев, Улан, Талас. Сиз бу улан? Биринчи орун Алыбаев, Нургазы, Талас. Спринтер. Сүрөткө чыгыңыз. Биринчи орунду ээлегендик үчүн Талас облусту эстафета боюнча сүрөткө түшөбүз, жигиттер, тырышабыз. Үчүнчү орунду ээлеген команданы биз баса белгилеп айтып кетели. Ысык-Көл командасы 4 алтын медаль менен 3-чү орунду ээледи. Ысык-Көлдүн Амир Чыңкожолу крылон чыгарды, иштик тартып бакыт. Экинчи орунду 4 алтын менен Талас областы Бопек командасы менен. Биринчи орунду командалык эсепте 5 алтын медаль 50 упай менен Ош областы биринчи орун. Götürüldü. Oş olmazdı. Komandalı esepte birinci orun. Rahmat jigitler.
эстафетаны тугандар Чүй областынын жигиттерине, Жалал Абадтын жигиттери тугандар салттуу учак устуканын тартууламакчы. Кабыл алып эгерде мүмкүн болсо колу бош агайындар кол чаап койсоңуздар жакшы болот эле. Анда музыканын коштосу менен урматтуу маэстро биздин жигиттер Чүйдүн жигиттерине устукан улуу устуканыбыз учагы эстафетаны тартып койсун. Урматтуу Бирлан ары келип койсоңуз. Жигиттер, чоң рахмат, ушунча отуруп бердиңер. Алла разы болсун бардыгыбызга. Ден соолук, узун өмүр, үйлөрүбүзгө аман эсен жетип алайлы. Алысты жакын кылып, ушунча убакыттар бөлүп келдиңер. Силерге терең ыраазычылык. Ушу биздин Каракемдин батасы менен, дуасы менен иш-чараны жыйынтыктайлы. Рахмат. Рахмат. Жедирген, ичирген Алла Таалага чексиз мактоолор, хамду саналар болсун. Ушул иш-чарадан пайда болгон соопту өтүп кеткен жалпы ата эне урук туугандарга, кыргыз журтчулугуна ошондой эле ушу Жалал Абадтан уюштурган бүгүнкү 84-жыл өтүп кеткен бүтүн жалпы мусулмандардын Алла Таала жеткизсин. Дайыма элибизде токчулук, аманчылык, ынтымак, Бегем dinimiz daima aldığa ösüp, işlerimiz daima aldığa жүрүп, ар бир үйдө жакшылык болсун. Ушул бүгүнкү уюштуруучуга катышкан, ошондой эле кызмат кылган жигиттерди ушу Жалал Абад 84 бардыгыны Алла Таала эки дүйнө бактылуу кылсын. Эч ким кылбасын, нетилек максатыбыз Алла Таала жеткизсин. Уулдарыбызда, кыздарыбызда Алла Таала солиха элибизге, дилибизге, жерибизге кызмат кылган, daima жакшы бир өнүккөн мамлекетте жашашты Алла Таала насип кылсын. Ар бир үйдө тынчылык, аманчылык, ынтымак, береке болсун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya Allahu akbar. Rahmat, geldemeyi var, getdemeyi yok. Jatıp ketkile desin. Jakşı net olgula, aman esen, joluңар bolsun. Jetkenden keyin de beni kıçalatılbay, jettik dep aytıp koydular. Joluңар bolsun, urmattуу классташтар. Kийинки 84-төрдүн жакшылыктарынан кез болгонча алтын башына араман эч качан катарыбыз келбей, сүйүнүчтүү жакшы күндөрдө жолугушуп жүрөлү. Бар болуңуздар.